Борбордук телеканалда күндүн темасы өз ишин улантат. Студиядан Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү эфирибиз Кыргызстандагы кино тармагы, кинолордун сапаты тууралуу болмокчу. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кино индустрияны өнүктүрүү максатында жарлык чыгарган. Бүгүнкү эфирибиздин коногу кинорежиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, кыргыз киносунун агартуучуларынын бири Замир Эралиев. Саламатсызбы, биздин эфирге кош келиптирсиз. Агай, алгачкы эле суроом, президент жарлык чыгарды, буга чейин ошо кино индустрияны өнүктүрүү максатында. Ага ошо финансы министрлиги да акча каражат бөлөт деп атат. Негизи эле ушул жарлыктын ошо кыргыз киносуна кошкон салымы кандай болот? Бул аябай сонун жарлык болду. Мен аябай чоң үмүттөр менен окудум ушул жарлыкты. Мен ойлойм, ушу бизде мындай жарлык деле көп чыкпайт да. Ушу Акаевдин кезинде чыккан 2000-жылдары ушу киного бир указ чыккан. Кинотеатрларды сактоо жөнүндө. Ошо ойдон мен жарлыктарды уга элекмин да. Так что кубаныч абдан чоң, үмүтүбүз дагы чоң, бирок бир коркунуч бар да, ушул сөз менен эле бүтөбү же иш менен дагы улантабы деген бир ойлор болуп атат да. Себеби бизде мына Акаевдин кезинде аракет, анан маданият, бир топ программалар болгон да. Ибакиевдин кезинде дагы аракеттер болгон. Бирок ар бир киши, ар бир президент келгенде өзүнүн бир аракеттерин көрсөткөнү менен бизде турмушта өзгөрүүлөр, особенно маданият тармагында азыраак болуп атат. Мен үмүтүм чоң, ушу жылыштар болсо биздин маданият министрлиги, анан биздин өкмөтүбүз ушул жарлыкка кадимкидей көңүл буруп, анан эң негизгиси программа түзсө, ошол программанын башында дагы кинону түшүнгөн кишилер отуруп, анан кадамдарын жазса, ар бир кадамда. Анткени Американын жакшы сөзү бар да, step by step деген. Шаг за шагым. Бир кадамдан кийин экинчи кадам. Ошо кадамдардын баарын жазса, себеби мен дагы кыргыз кинонун башчысы болгом. Башыман анча-мынча өттү окуялар. Мен дагы өзүмдүн салымымды кичине болсо дагы кыргыз киного киргизгем деп ойлойм. Анан ошон үчүн мен айтып атам да, жарлык жакшы, кандай кадамдар болот? Ошо жарлыкта айтылып атат да, биз ошо Кыргызстандын кино индустриясын өнүктүрүү үчүн башка мамлекеттерден ошо дүйнөлүк топторду, балким башка командаларды, кино тартуучуларды чакырабыз деп. Бизге ошолор келеби? Негизи эле ошол тармак кандай болот? Жок, эми келиши деле мүмкүн да. Эми алар келгенде дагы кандай шарт керек? Ошол да, алар келет, эми мындай да, биз Американы көп эле мактайбыз го, аябай. Эми мына Америка, мен оюмча, почти Кыргызстанды 30 жыл бийледи. 30 жылдын ичинде Америка мына долларды, Кыргыздын баары азыр доллар менен сүйлөшөт. Доллар менен биз турсак эле ушу доллардын курсу эмне болду, евронун курсу эмне болду деп эле жашап калдык го. Анан доллар көтөрүлсө, биздин жашообуз, наныбыз, этибиз, башка эмелер баары көтөрүлүп атпайбы? Анан ал мен ойлойм, мунун баары жакшы эмес депчи. Доллар бизди жыргаткан жок да. Анан Америка бизде канча жамандыкты жасады Америка, менин оюмча. Бир да ишкана иштебейт, бир да завод иштебейт, бир да фабрика иштебейт. Баарын ошо Писак деген программа менен ой силерди жыргатабыз, башка программа түзөбүз дегени менен даже Кумторду алалы, Кумторду мына жакын арада эле кыргыздыкы болду. Ага чейин 27 жыл, 25 жыл Канаданыкы болду. Анан ошонун баары иштебесе, акча каяктан түшөт? Адамдар иштебесе, 1 миллиондон ашык кыргыздар Россияда же башка мамлекеттерде жүрсө, ким иштейт, ким жыргатат? Даже чет мамлекетте окуган кыргыздар көбү бияка келип же өзүн таба албайт. Бу жерде иш таба албаса, анан кино каяктан өнүгөт? Каяктан жылыш болот деп ойлойм. Анан
Алар келгени менен берди, мисалы кыргыз киного азыр көп болсо бир 10 миллион. Мен иштеп атканда, акыркы жылы мен иштеп атканда 2008 жылы Бакеевке рахмат, Курманбек Салиевичке. Ошондо Ахмат Келдибековке мен келип, ошо кинонун башчысы болуп 40 миллион сом берген да, 42 миллион сом берген. Бул ошондо 1 миллион доллар болду. Мен ошондон кийин эле бир жарым айдан кийин мени жумуштан алды. Башка бир себептер болду. Мен бир кинотеатрды Нур Дозболулууга бербей, ал министр болгондо да берген жокмун, бербейм деп. Анан бир какой-то бир жаштардын эмесин жасайм деди да, бир борборун. Жок болбойт деп мен ага берген жокмун. Жок уксаң. Бул өтө чоң нерсени айтып атам. Кинотеатрды какой-то борбор кылам дейт да жаштардын. Кинотеатр иштебесе, каяктан кино иштейт? Кинотеатрга эл келиш керек. Айрда мындай маданияттуу кирип, маданияттуу отуруп, маданияттуу фильмди көрсө ошондо акча түшөт да. Кинодагы жакшы актерлор болсо, жакшы сценарий болсо, башка кесиптер иштесе, ошондо жакшы кино болот да. Киноң жакшы болбосо, кинотеатрың жок болсо, ким келет, акча кайдан түшөт? Жанагы мисалы чет мамлекеттен келгендер, келет, что, не кылат? Кайсы киного тартылат? Мисалы Джеки Чанды мен кел, мен сени башкы рөлдү тартайын десе, хорошо, мага 2 миллион доллар бер дейт. Мен аны каяктан алам? Ким бере алат ошо 2 миллион доллар? 2 миллион доллар эмес, 2000 доллар бере албайт. Бербесе ким келет? Ким иштейт? Ким ошону өнүктүрөт? Айтсаңыз, азыркы учурда негизи эле кыргыз кинолорунун орду кандай болуп жатат? Эмне себептен биздин кинолорубуз дүйнөлүк прокатка чыкпай келет? Мен сага айтып атпаймынбы? Азыр эле Джеки Чан, бул Джеки Чан бер жагы, мисалы, ошо мен кыргыз кинодо иштеп атканда дагы менде ой болгон, ошо Джеки Чанды, даже мен Джеки Чандын телефонун издегем. Анткени биз кинофестивалды уюштурдук да. Биринчи 30 жыл болбогон эл аралык кинофестивалдын башында мен тургам, ушул генеральный директор болуп. Аларга эми аябай чоң эмес, но акчаны төлөдү. Ошон үчүн алар мындай сыймыктоо менен айтты, ошо Армандо Асанте, мен Кыргызстанга сөзсүз келем, мен сөзсүз силердин киноңорго тартылам, силердин жериңер аябай кооз экен, мен мындай жерди өмүрүмдү көрө элекмин деп аябай мактады да. Бизге көп эле Индиядан келебиз дейт, башка өлкөлөр, Европадан, даже бизге көп эле келет, Чехиядан келет, Словакиядан келет, Польшадан келет, Америкадан да келет, бирок бизде өзүбүздүн акчабыз болбосо, мисалы мына жакын арада Семетейди тартты дейлик, Семетейди. Казак тартып атпайбы? Мен эми тааныбайм жигитти. Мүмкүн ал мыкты режиссерлор чакыргандыр, продюсер Өмүрбек Төлөбеков, мүмкүн жакшы режиссерди чакырган. Мен көргөн жокмун ал фильмди, но бирок ар кандай пикирлер болуп атат да, бул анча фильм болбой калды деген дагы ойлорду уктум. Бул фильмге деле бир топ эле акча кетиптир, но өзүнүн мен оюмча максатына аягына чейин жетпей калгандай сезилет да мага. Ошондуктан сен сурооңа мен ойлоп атам, алар канчалык келсе дагы бизде ошол гостиницалар, ошол киноаппаратура, ошолордун самый главный Америкада чоң актерлор жок эле дегенде $500 миллион алат да. Жок эле дегенде, бул бер жагы эң ылдыйкы эмеси да, баасы. Өйдөнкү баалары 15 миллион, допустим, Ди Каприону алсак, $20 миллион, бизде андай фильмдер жок да. Бизде мындай жөнөкөй фильмдер көп болсо 30 миң, 40 миң, ашып кетсе $50 000 турган фильмдер да. Хорошо, Курманжанда аткан $1,5 миллион тартылды. Бул аябай чоң акча. Мындай акчаны эч кимге эч качан
Kırgızstandын эгемендүүлүгүндү берген жок. Бирок ошол фильм өзүнүн максатын аткарылдыбы? Башка өлкөлөрдө көрсөтүлдүбү? Менимче көрсөтүлгөн жок. Кинотеатрларда болгон жок. Көп болсо бул $150.000 чогултту деп уктум мен, билбейм, но $150.000 бул аз да, чын айткандачы. Мисалы, Титаникти алалы, Титаникке 1 миллиардка жакын акча кетти. 1 миллиард 800 миллион эме менен жанагы рекламасы менен 1 миллиардка чейин кетти дейт да акча. Но ал 3 миллиард тап келди да. Ал акча 3 миллиард. Киного только эмеле карап атпайбы? Bir 10 milyon сом эле берип атпайбы? А бизге $10 миллион керек, $50 миллион керек. Ошол акчага чоң кинолорду, чоң актерлорду тартсак, мүмкүн ошондо жылыш болот го деп ойлойм. Но ал үчүн жанагы Салымбековдой, башка байлардай, алардагы кызыгуу менен, киного кызыгуу көз менен караш керек да. Ошондой закондор керек. Кино спонсорлор керек. Алар кино спонсор болсо, силердин налогторуңарды төлөтпөйбүз деп койсо, ошондо көп эле кишилер кызыгуу менен келет киного, и кино жылып кетиши мүмкүн. Ага, кино департаменти бар эмеспи биздечи? Ошо кино департаментине дагы акча бөлүнөт, бирок айрым режиссерлор бар экен да, баягы интервьюларында маек бергендеринде бар экен, алар айтып атышат, ушу кино департамент өздөрүнүн жеке менчик компанияларына эле акча бөлүп берип коюшат, өздөрү эле тартып беришет, а бер жактагы башка компаниялар, башка жеке кинорежиссерлор киного акча ала албай калышат деп. Ушуга сиздин Бул мен ойлойм, сен аябай сонун суроону бердиң да, себеби мына Болот Шамшиевди алалы. Болот Шамшиев биздин эң залкар кыргыз кереметинин авторлорунун бири. Айтматов, Океев, Шамшиев, Убукеев, Чокморов. Эми алардагы азырдагы мына 30 жыл эгемендүүлүктө биз кайсы режиссерлорду айтып атабыз? Ошолорду. Кайсы актерлорду? Ошолорду. А бүгүнкү актерлорду айта албайбыз. Себеби алардын кинолорунун деңгээли анча эмес го деп ойлойм да. Анча эмес. Элдин көңүлүн тарта албайт, элдин оюна кире албайт да. Элдин оюн, элдин жүрөгүндө болгон ойлорун айта албагандан кийин бул фильмдин эмне кереги бар? Анан булар өзүнчө эле бир 7 киши бар да, аны Каратенко деген киши түзгөн. Александр, эми жаткан жери жайлуу болсун. Былтыр а киши каза болду, Украинага кетти. Ошо киши Комсомолдон келген киши да, ошол киши директор болуп иштеди 2000-жылы Кыргыз киного келип, Дом кинонун директору болду. Анан бул организатор боюнча мыкты эле да. Бирок ошо киши жакшы организатор болгону менен жана 7 кишинин эмесин ошо түздү да, өзүнө жакын, бир ойлору жакын кишилерин түзүп алды. Актан, Темир Бирназаров, Марат Сарулы, Эрнест Абдыжапаров, семерка деп койчу. Биз 7 кишибиз, 7-нин бири Кыдыр деп атып, бирок алар, мен ойлойм, мына жылына мисалы өзүнүн кинолорун тартат. Сөзсүз ошо кинодо ошолордун эле фамилиясы да башкалар жолобойт. Шамшиевди жолотпой койду. Шамшиев жок эле дегенде 20 сценарийди жазды, мен билгенден. Мисалы 4 жыл мурун ал Кожомкул жөнүндө 4 серияны жазып, ошону тартам десе, ошо жерде комиссиянын башчысы Геннадий Садорович Базаров бир эле муундун кишилери. А бирок ошо Геннадий Садорович жардам бергендин ордуна болот, бул аябай чоң көп сценарий экен. Бир эле сценарийди тартпайсыңбы? Bir жарым сааттыгын, эми калганын акча жокту деп, бул туура эмес да. Ой, давай тарталы, давай акчаны издейли дегенин ордуна, момда бизде ошо Кыргызда Бут Тосмой бар да, Бут Тосмой бар. Ошол Бут Тосмой уру болуп, сен кайсы урудансың, сен кайсы айылдансың, сен кайсы жердесиң деп атып эле, сен Оштуксуңбу, сен Нарындыксыңбы, сен Таластыксыңбы деп, анан ушу туура эмес болуп атат ушунун баарычы. И биз негизи ушинтип атып,
Кайсы кинону алалы, башка жагын алалы, биз аксап келатабыз да. Агай, анан азыр бизде Кыргызстанда ошо жаш эле актерлор өздөрү киного катышып атып эле анан кино тарткандар көбөйүп кетти да. Балким ошолор дагы биздин кыргыз киносунун сапатын түшүрүп алышкан жокпу? Ошол эле кыргыз киносуна рекламаны кошо киргизбеген учурлар бар да, аябай эле чоң кылып көргөзүп коюшат. Башка мамлекеттерде эмес. Сиздин ошо жаш актерлорго, жаш режиссерлорго кандай көз карашыңыз? Мен ошо мектепти бүтүп, мен Нарында бүткөм, Чкалов мектебин. Анан мектепти бүтүп, Москвага барып, ГИКке жетпей калдым да. Эме мен культурага келсем, әрде Бексултан Жакиевич ошол окуулар боюнча башчы экен. Анан мен ага кирип, мен Тайкен Бобек Ибраев театрдын режиссеру жиберген, мен досум болот, ошого кир деп. Анан мен бардым, Бексултан ага ушинтип мен ГИКке өтөйүн деп атсам, ай сен кечиктиң. ГИКке уже кетип калды балдар. Анда эмне кылам? Сен давай Москвада институт культуры бар деди да, маданият институт. Ошо жерге барып, ардымне режиссерлукка үйрөтөбү десем, о, үйрөтөт. Деп анан айла жок эле баргам ошо, оңой эле өттүм. Бир жыл ошо маданият институтунда окудум. Анан бизди ошо мен сүйүнөм да ошо жерде окуганыма, андыктан бир жылдын ичинде мен Москвадагы кайсы театр болсо, ошолордун эми көбүн көрдүм да, театрлардын, Москванын театрларын көрүп, актерлорун көрүп. Анан биздин педагогдор дайыма эмелерге мындай бир кызыктуу бир эмелерди уюштуруп берчү да, жолугушууларды. Анан бир күнү Станиславскийдин үйүнө барып калдык. Анан айтты педагогдор, азыр Станиславскийдин баласы чыгат деп. Мен Станиславскийди 10 класста эле окугам. 8 китеби бар. Ошо 8-дин эми барысын окубасымда көп жерлерин окугам да. Мен жашоом, искусстводагы жашоом деген китеби бар. Актёрдук кесип жөнүндө, режиссердук кесип жөнүндө аябай кеңири жазган да бул киши. Ошонун көбүн окуп, анан Станиславскийдин баласын көрөт экем деп мен аябай мындай толкунанып турдум. Анан карасам Станиславский келет сүрөттөгү. Таң калдым. Mo Станиславскийге аябай окшош экен. А бирок сүйлөшө кетсек, Станиславскийден эчтекеси жок да. Мен суроолорду бердим. Даже ал менин суроома, кээ суроома жооп бере алган жок. Ошол режиссура боюнча, актерский, анан мен таң калдым. Как это? Станиславскийдин баласы ошол атасынын жазганын билбейт экен деп. Мен ошондо 18 жашта элем, 18 жаштан. Ошондо мен эмнени айткым келет? Азыр актерлор, эми алар Станиславскийдин балдары эмес да. Туурабы? Алар жөнөкөй чабандардын, башка бир эменин, мен аларды бир кемсинтейин деген оюм жок. Бирок канында жок да, булар ошону даже Станиславскийдин баласы билбей атпайбы? Атасынын эме. Булар билбей, мен оюмча көбү билбей. Режиссура деген эмне, актерский мастерство деген эмне дегенди билбейт, анан башкаларды кантип үйрөтө алат. Ошол жагы мени аябай өкүндүрөт да. Сөзсүз биздин арабызда таланттуу балдар бар. Мен ойлойм, вообще кыргыз эли аябай таланттуу эле, өтө таланттуу, ыр жагынан, бий жагынан, сөз жагынан, ыр жагынан кандай таланттуу эл. Но баары эле режиссер эмес да. Баары эле жана Поплавская деген режиссер менен биз сүйлөшүп калдык, Жамиляны тарткан. Анан мен айттым, сиз ушу жанагы кызыл чолук жалжалымга кичинекей эле кызды алдыңыз дедим да, Динара Чучунбаеваны. Ал ошондо 14-15 жаштагы художественный училищеде окуган кыз болчу. Биз фильмде көргөндө баары сүйүп калганбыз. Баары Динараны көрүп, ой, сулуу да. Динара аябай сулуу. Бирок актриса эмес. А сиз кантип ойноттуңуз десем, ошондо Поплавский айтты да, мен таң калам, ушу кыргыздарды мен иштеп атам, Жамилядан кийин ошол кызыл жолук жалжалымды Ячеңшан деп кылып тарткан да.
ошол айтты, кыргыз эли өтө таланттуу актерлор деди да. Кайсы актер, кайсы жөнөкөй кишини алсаң, эмнени айтсаң ошону аткарат деп. Но өзүнүн ролун аткара алат. Сен дагы, башка киши дагы, маршрутканы айдаган киши жакшы эле ойноп берет. А бирок башка кишини ойнош кыйын да. Өтө кыйын. Ошону Станиславский үйрөтөт. Ошону үйрөтөт да. Кантип башка киши болуш керек. А кантип ал мисалы сүйлөйт, кантип ыйлайт, кандай кыялдары бар, кандай көз карашы менен карайт, аялын, балдарын, кандай мындай өзүнүн бир өзгөчө бир кыялдары бар. Ошонун баарын билмейинче, психологияны билмейинче, кантип ойнойт, ойной албайт да. Ошондуктан биздин кинолор бар, койго эмеге, козуларга окшош да. Баштаганда эле уже түшүнүктүү болуп калат. Окуясы да түшүнүктүү. Актердун ойногону эле түшүнүктүү, кызыктуу эмес. Мага менин оюмча ушу мен Руслан даже кээде ойлоп калат го, эмне Замирбек мени көп мактайт. Мен действительно Русланды көп мактайм да. Интервью Руслан Акунду мен көп мактайм, себеби Русланда эме бар да. Русланда акыл бар. Менин оюмча режиссер деген биринчиден таланттуу болуш керек, талант. А экинчиден акыл болуш керек. Же биринчиден акыл болуш керек, экинчиден. Ошо экөө болмоюнча режиссер боло албайсың да. Агай, анан өзүңүз учурда эмне менен элек болуп атасыз? Буга чейинки тартылган кинолоруңуз тууралуу айтсаңыз, каякта тартылган, кандай шарттарда тартылган? Мурда азыркыга караганда мурда баягы кино тартуу шарты аябай эле катаал болчу да. Жок, Советтер Союзу кезинде аябай оңой болчу. Кино тартыш оңой, себеби биздин киностудия мыкты иштечү. Азыр биздин киностудия андай иштей албайт. Кыргыз фильм мыкты кишилер болчу да, бизде 500 киши иштечү, азыр көп болсо бир 50 эле киши калды. Анан азыр көп кесиптер жок да бизде. Абдан көп кесиптер жок. Ошондуктан кесиптер жок болгон үчүн биздин кино кызыктуу эмес болуп атат го деп ойлойм. Себеби биз ошону гримерлор керек ал үчүн, экинчи режиссерлор сөзсүз керек да. Жанагы свет бергендер, ошолор мыкты гримди. Мисалы, Терминаторду көрдүң го, мен Терминаторду тартканын көрүп алып таң калдым, жана беттерин жасаган, октордун атканын, кан жасаган. А бизде мурут, даже мурутты байкадыңбы, актерлор мурут күлгүң келет ошо муруткачы. Окшошпойт. Анан бир какой-то бир башкача көрүнүп турат да. А уже мурут башкача болсо сен уже ишенбейсиң да. Тиги адам эмес да. Биздики актерлорубуз мыкты, а бирок ошол гримеру начар болуп калса, даже канды байкадым го, эптеп эле Индиянын кинолору эме аларга боло беретчи. Кол тийбегенде учуп кетет го, тим эле жыгылып калат. Бир урганда 10 киши жыгылат. Ушундай да, бизде андай эмес да, бизде кыргыз кинодо мисалы биз көп темаларды еще ача элекпиз. Жыйынтыктап айтсаңыз, негизи эле биздин кино индустрияны өнүктүрүш үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек, эмне кылыш керек? Жанагы биз кинофестиваль жөнүндө айтпай калдык. Жок, кинофестиваль жөнүндө жарлыкта айтып атпайбы? Эми жыл сайын кинофестиваль болот деп. Мен ошого дагы абдан кубандым. Ошо кинофестиваль, бирок ким келет ошол кинофестивальга? Азыр өтүп атпайбы? Садык Шернияз Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген бир кинофестиваль өтөт. Ошол жакшы фестиваль, дайыма өтөт. Бирок менин кайгым башкада болуп атат да. Мисалы бизде кыргыз кинонун мектеби деген бир эмебиз бар да, окутуу жайыбыз бар. Көп жылдан бери иштейт, бир 24-25 жыл болуп калды. Анан аерде бир төлө балдар режиссер болуп атат, актер болуп атат.
мастерскойлар бар, мастерской дейт өнөркана. Алар бүтүп атат. Анан могу Манас университетинде дагы режиссерлор бүтүп атат, актерлор бүтүп атат. Бирок даже частный дагы эмелер чыгып, актерлордун эмелери, өнөрканалар чыга баштады да. Бирок мен оюмча какой-то бир жылыш бар, но мындай бир чоң кадамдар жок, чоң бир сүйүнө турган бир окуялар жок болуп атат да, мен оюмчачы. А эмне себептен мен түшүнбөй атам, эмне себептен ушундай болуп атат? Же биздин актерлорубуз как-то бир жакшы үйрөнө албай атабы? Мисалы Сүймөн Кулчокморовду алсак, бул актер эмес да, бул художник. А эмне үчүн бул дүйнөлүк масштабтагы актерге айланды? Ну, сөзсүз бул эмеси да, анын эмеси бети, Сүймөн Кулчокморовдун жүзү кыргыз жүзүндөй деп айтылып атпайбы? Ушундай бизге же Татыбүбү Турсунбаева кандай суктанса болот? Аны азыр сүрөтүн көрсөк дагы суктанабыз да. А бизге ушу Сүймөн Кулбайкедей, Татыбүбү Турсунбаевадай аз болуп атат го деп ойлойм да. Арабыздан ушундайлар көбүрөөк чыкса. Но Татыбүбү Турсунбаева все-таки актриса, же Муратбек Рыскулов. Ал деле бүткөн жок, эч кандай окуу жайды. Бакен Кыдыкеева, ал деле, Сабира Күмүшөлиева эч жерден окуган жок. Бирок булар тубаса таланттар эле да. Буларда мен оюмча ушу мен актер эле болом. Мен сахнага чыгам. Мен кинода тартылам деген бир какой-то бир ичинде бир от күйүп турганда. Ушундай от күйүп турса, биз көбүнчө азыр акчага кызыгып, кинону тарткандагы көбүнчө акчага кызыгып калдык деп ойлойм да. А мен өзүмдү көрсөтөйүн, ички дүйнөмдү көрсөтөйүн, өзүмдүн талантымды көрсөтөйүн дегендер мен оюмча азыраак болуп атат окшойт. Анан ошолор аз болгон үчүн биз жылганыбыз аста-аста болуп атат го деп ойлойм да. Чоң рахмат агай, биздин эфирге келип, өзүңүздүн көз карашыңызды, убактыңызды бөлүп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз президент Садыр Жапаровдун өлкөдөгү кино индустрияны өнүктүрүү максатында чыгарган жарлыгы, Кыргызстандагы тартылган кинолор күнгөйү жана тескейи тууралуу көп калдык. Бүгүнкү эфирдин коногу кинорежиссер, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, кыргыз киносунун агартуучуларынын бири Замир Эралиев болду. Борборлук телеканалда социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Аман туруңуздар.